Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Assalatu wassalamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. 18 min alamda jaratkan ulu Allah Ta'alaga çeksiz şükürler, jana mактоолор bolsun. Allah Ta'ala sizler menen bizdi insan kılıp, akıl estүү insan kılıp, özüne kulçuluk kıla turgan, ibadat kılgan insan kılıp jaratkanına şükürler bolsun. Andan keyin sizler menen bizge ак менен караны, адал менен арамды, бул дүйнөдөн кийинки дагы бир жашоо бар экенин үйрөтүп, билдирип кеткен биздин улуу пайгамбарыбыз Хатамул Анбия, ааламдагы пайгамбарлардын эң акыркысы болгон пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга саламдар жана салаваттар болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу менин досторум, бир туугандар, жалпы эле көрөрмандар, барыңыздардын түнүңүздөр, кечиңиздер жарык болсун. Сиздер менен дагы жүз көрүшүп атканыма чексиз кубанычтамын. Кудай Таалага шүгүрлөрдү айталы. Мынакей өткөн жылы баарыбызды, эй Кудай Таалам, бизди кийинки жылкы Рамазанга жеткир деп дуа кылган элек. Мынакей Кудай буйрса Рамазан айы эшигибизди каккылап жакын калып келип отурат. Буга миң мертебе шүгүрлөрдү айталы. Канча деген инсандар, канча деген бир туугандарыбыз бул Рамазанга балким жетпей өтүп кеткен болушу мүмкүн. Сиздер менен биз мынакей Кудай Таала жаныбызды аман эсен ушул күнгө жеткирип отурат. Булардын баарына алхамдулилля деп шүгүрчүлүктөрдү айталы. Эми урматтуу бир туугандар, чынына келгенде мына быйылкы Рамазан айы дагы демейдегидей, мына мен өзүм мына 40 жаштан ашкан өмүрүмдө эс тарткандан берки жашоомдо деги эле Рамазан айын мечиттерде ифтарлар менен чогуу чаран өткөрүп жүргөн күндөрдү баарыбыз жакшы билебиз, өткөрүп келгенбиз ушул жашка чейин. Бирок бул жыл эми башкача бир, балким биздин көнүп калган көнүмүш адатка туура келбеген бир нерсе болуп атат. Бирок биз ушул нерсеге да сабыр кылып, пайгамбарыбыздын убагында деле сахабалардын, ушундай улуу ардактуу сахабалар дагы монтип жамаат менен тарай окубай, балким алар өз үйлөрүндө ооз ачып, үйлөрүндө кечки намаздарды, кечки ибадаттарды кылган. Биз да Кудай буйрса бул жылкы ибадаттарыбызды ошол шекилде, ошол көрүнүштө өткөргөнгө быйыл аракет кылабыз, дагы сабыр кылабыз иншалла. Деги эле ошол Кудай буйрса мен бүгүн сиздер менен өтө турган темам, урматтуу бир туугандар, Рамазан тууралуу эмес. Рамазан тууралуу Кудай буйрса кийинки жумада, то есть кийинки сабактардан баштап биздин устаздарыбыз баяндай баштайт. Менин бүгүнкү сиздер менен өтө турган темам үй бүлө тууралуу болмокчу. Деги эле ошо үй бүлөдөгү бүгүнгө чейин дагы менен алдыңкы устаздар деле үй бүлө тууралуу сабак өтүштү. Бирок көрөрмандарыбыздын, биздин ушул угармандарыбыздын жалпы эле журтчулуктун суроолору боюнча, үй бүлө тууралуу баян кылып берге деген суроолор боюнча биз ушул программаны түзүп аттык. Себеби катар болуп кетип отурат. Балким бул жерде кээ бирлер түшүнбөй калышы мүмкүн, кайра үй бүлө туурасында боло береби деген суроолор чыгышы мүмкүн. Бирок үй бүлө деген бул өтө чоң тема. Өтө чоң. Бул деген үй бүлө темасында бир улуу аалым, устаздардан бир аалым айткан экен. Мен ушу эки нерсеге диплом берип, ошол иштерди аткарганга уруксат берет элем дипломдон кийин. Биринчиси үйлөнүү, экинчиси ажылык деген экен. Карасаңыздар бир туугандар, үйлөнүү деген чын-чынында балким мунун бир канча туура жактары бардыр. Эгер ошо диплом ала турганча ал деңгээлде бир нерселерди үйрөнүп, эркек менен аял мамиле кандай болуш керек деген ошо бир, балким бир университет сыяктуу бир окуу жайдан өтүп туруп, анан үй бүлө курулса, балким ошо үй бүлө эч ажырашпай, өмүрүнүн аягына чейин бекем бир туруктуу үй бүлө болуп чыгат болуш керек эле. Бирок тилекке каршы андай эмес. Кандай болбосун, биз ушундай уаздарда, сабактарда үй бүлө жөнүндө бир идеалдуу үй бүлө болбосок, өзүбүз идеалдуу бир үй бүлөнү кура албасак деле, ошо сыяктуу бир, балким ошого жакындаштырып, аракет кылып жашаган үй бүлөлөрдөн бололу деген бир жакшы тилек, ой максаттары бар. Албетте бүгүнкү темабыз ошо үй бүлөнүн ичиндеги дагы
жубайлардын бири бирине болгон акылары сыяктуу ошол сыяктуу сөздөр болмокчу бүгүн. Деги эле адамдын акысы боюнча бул адам акысынан башталат. Бул деген нерсе адамдын акысы ушунчалык чоң болгондуктан адамдын акысы бул Кудайдын акысынан да бийик турат экен. Муну улуу устаздар, аалымдар баса белгилеп кеткен. Кудайдын акысыга караганда дагы адамдын акысы бийик турат деп. Ошол себептен адам акыларына баары кирип кетет. Анын ичинде ошол биз жашап аткан чөйрөдө эң негизги ушуна биз карыздарыбыз деген ата энебизден баштап, эң маанилүү деген бала чакабыздан баштап, кол кошуна, тууган урук, дос, жар деги эле анын ичинде эң маанилүүсү ошо өмүрлүк жарлардын бири бирине болгон акылары. Деги эле акы деген эмне? Акы деген бул адамдын акысы ошол хак деген сөздөн келип чыгат экен. Бул укук же болбосо биздин ошол акы деген. Ислам дини, мына биздин тутунуп аткан шариятыбыз, ислам дини адам укуктарын ар тараптан коргоп, эч кандай бир өзгөчө маани берип адамдардын акысына эч кандай бир тебеленбестен, тепселенбестен сакталганына буйрук кылат экен баарыбызды. Ошол себептен Кур'ан-ы Каримде бисмиллахир-рахманир-рахим я айюхаллазина аману ижтанибу касиран минад-дан инна ба'дад-данни исм. Карасаңыздар, ыйман келтирген инсандар, бири-бириңер болгон күмөнсүрөөдөн алыс болгула деп атат. Ижтанибу касиран минад-дан инна ба'дад-данни исм. Албетте кээ бир күмөндөр бул күнөөгө айланып кетет, күнөө. ولا إن بعض اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا. Бири-бириңердин артыңардан акмалабагыла. Бири-бириңерди эмне кылып атат экен деп аңдыбагыла. Мындайча шпиондук кылбагыла бири-бириңердин артыңардан. ولا يغتب بعضكم بعضا. Бири-бириңердин артыңардан гыйбат, ушак кылбагыла деп адамдын акысын бул жерде аябай баса белгилеп кеткен экен Алла Таала. Эми ушул деги эле адамдардын акысынан жана айтып өткөн сыяктуу эле үй бүлөдөгү аял менен күйөөсүнүн бири-бирине болгон акылары адегенде чындыгында бири-бирине канчалык деңгээлде аял эмнеге укуктуу, күйөөсү эмнеге укуктуу, ошо тууралуу кыскача сөз кылабыз буюрса. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп баштайбыз мынакей. Үй бүлө. Деги эле үй бүлө деген эмне? Бир туугандар, мынакей үй бүлө деген бул адам атабыздан баштап, ошо Адам алейхисаламдан баштап обой энебиз менен биргеликте ушул күнгө чейин бир Адам алейхисаламдан баштап ушул күнгө чейин сакталып келип аткан бир структура, бир түзүлүш. Бул үй бүлө. Кур'анда бул үй бүлөнүн маанилүүлүгүн аябай баяндап Аллах субханаху ва таала бисмиллахир-рахманир-рахим Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Биздин ошол Аллахтын бар экенин белгилеринен, же болбосо силердин өзүңөрдөн аялыңарды жараттык дейт. Бул көп баяндалат, барыңыздар билесиздер. Ошол Адам атабыздын кабыргасынан обой энебизди жаратканын. Литаскуну илейха. Аны менен чогуу бирге өмүр сүрүшүңөр үчүн. Wa ja'ala baynakum mawaddata wa rahma. Силердин ортоңорго дейт Кудай Таала бир сүйүү салды дейт да. Нике гайып деген сөз бар эмес па? Ошо нике гайып, никеден кийинки болгон сүйүү дагы өзүнчө бир таң калыштуу керемет сүйүү бул. Бул деген балким муну сөз менен айта албашыбыз мүмкүн. Кудай Таала ошол күйөө менен аялынын ортосуна бир мавадда ва рахма, бири-бирине болгон мээримдүүлүк анан сүйүү салып коет экен. Инна фи залика лааятин лиқауми yatafakkarun. Акыл эс иштеткен, ой жүгүрткөн инсандар үчүн бул жерде бир чоң бир белгилер бар дейт. Эми үй бүлө. Үй бүлө бул чындыгында коомчулуктун өзөгү бул үй бүлөдөн турат. Ошо үй бүлөнүн эркек күйөө, эркек үйдүн бир түркүгү болсо, аял үйдүн куту. Баарыбыз билебиз, мынакей энелер үйдүн куту болот. Деги эле ошо аял заты баары үйдүн куту. Демек бул үй бүлөдө күйөө менен аялдын ар биринин өзүнчө аткара турган милдеттери бар. Күйөөсү могу ишти кылыш керек, аялы могуну кылыш керек деп. Ошол эле болгон сыяктуу, жоопкерчиликтер, милдеттер болгон эле сыяктуу алардын өз ара жашап атканда бири-бирине
өтүп кете турган дагы эмелер бар. Милдеттер бири-бирин өтүп кетет. Аткарылбай калып, бири аткарбай экинчисине кыйынчылык, оорчулук келип кала турган бир учурлар албетте кезигишип турат. Адам ошо үйдүн куту болгондуктан ага өтө чоң жоопкерчилик эркектерге жүктөлөт. Эркектердин мойнуна жүктөлгөн жоопкерчиликтин ушунчалык чоңдугу эркек үйдүн бул түркүгү, бир тиреги катарында эркекке жүктөлөт. Ошол эле убакта ошол куттуу уя, бир уя сыяктуу бир куттуу, бир кичинекей үй бүлөнүн ичиндеги ар бир жашап инсандар, бала чака болот, аялдан баштап бала чака, неберелерден баштап бардыгы ошол эркектин кол астындагы бир кандай десем, эркектин кол астындагы, эркек башкарып тура турган бир инсандар, адамдар, Кудай Тааланын жараткан макулуктары. Деги эле эркек адам ошол өзүнүн кол астындагы бардык инсандарга, адамдарга айрыкча өмүрлүк жубайына, анын акыларына абдан маани бериш керек. Деги эле бул милдеттер экөөнө таандык, баары бир эле экөөнө таандык үй бүлөнүн бекем болушу. Ошого карабастан эркекке айткым келген нерсе, эркекке дагы көбүрөөк жүктөлөт экен. Үй бүлөнү көтөрүп кетүү. Үй бүлө куруу бул аябай чоң мааниге ээ. Мисалы үчүн мен жалгыз бой өтөм, же болбосо мен өз алдынча эле жашап өмүр сүрөм деген адамдар бул дүйнөдө чынында андай өмүр сүрүп жашоосун улап кете албайт. Кээ бир адамдар бар, албетте бул Аллах Таала тарабынан тандалган инсандар, булар балким илим менен, балким мамлекетине, элине, жерине кызмат кылуу менен, балким үйлөнгөнгө же турмушка чыкканга чолоосу жок болгон инсандар да тарыхта өткөн. Бирок деги эле инсан баласы үйлөнгөнгө же болбосо бирөө менен чогуу жашаганга Кудай Таала муктаж кылып, мажбурлап, муктаж кылып койгон экен. Башкалар менен бирге жашоого жана башкалардан жардам күткөнгө муктаж экен. Мындайча айтканда, бир инсан башка бирөөнүн жардамына муктаж деген. Кур'ан-ы Каримде Бисмиллахир-рахманир-рахим, хунна либасул лакум ва антум либасул лахунна. Ошол кийимге окшоштуруп айтып атат. Эми албетте бул ошончалык ысык суукта коргой турган, же ауратты жаба турган кийим сыяктуу эркек менен аял эмнеде бири-бирине муктаж. Эми ошо үй бүлө куруу, балким бир аалымдын айткан сөзүндө эмне дейт, кээ бир түркөй түшүнүгү аябай тайкы инсандардын ойлоосу боюнча бул бала өндүрүүчү бир завод же болбосо бир инкубатордук машина эмес үй бүлө куруу. Же болбосо бул чындыгында коомчулуктун бир түркүгү болгон, ошол түркүк бул ыйык бир түзүлүш. Бул түзүлүштүн ыйыктыгы албетте бир гана нике менен экен. Ошон үчүн нике бул үй бүлө курууда эң негизги шарттардан. Деги эле ошол азыр айтып өткөндөй, эркектердин милдеттери жөнүндө биринчи эме кылалы, баштайлы эркектердикин. Эркек инсандар мынакей биз баарыбыз үйлөнүп, үй бүлө куруп, же болбосо мынакей биздин көрөрмандардан балким үйлөнөйүн, үй бүлө курайын деп аткан биздин жаш жигиттерге кулагына күмүш сырга, эркектерге Кудай Таала ушундай бир зор мүмкүнчүлүк берген. Бул тандоо укугу. Тандоо укугун ошол Кур'ан-ы Каримде дагы аятта белгилеп өткөн. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фанкиху ма таба лакум минан нисаи масна ва суласа ва руба. Бул жерде айтып атат, силер өзүңөргө жаккан аялдарды тандап 2, 3, 4кө чейин үйлөнсөңөр болот деп. Бул эми аяттын түздөнүсү которулушу ушундай. Фаин хифтум алла та'дилу, эгерде силер адилеттүүлүк кылгандан корксоңор, анда эмне дейт? Фавахида ау ма малакат айманикум. Анда фавахида, эң жакшысы бирөө. Бул жердеги ошол фавахида дегендеги ф тамгасы бул анда эң эле жакшысы деген мааниге келет экен тафсирлерде. Эң жакшысы бирөө.
Демек жана айтып өткөндөй, эркектерге бир Кудай Таала тарабынан бир чоң мүмкүнчүлүк, зор бир шанс деп коелу, белек катары берилген тандоо укугу эркектерде. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи айтканда, кыз тандоодо эркектер бул көп айтылат, балким кайталоо болуп кетип атышы мүмкүн. Кыз тандоодо ошол анын ата тегине, байлыгына, сулуулугуна, анын диндарлыгына каралат. Бирок силер үйлөнүп аткан жаш жигит, сен анын ыйманына, диндарлыгына карагын, калганы баары өз артынан ээрчип келет деп атпайбы? Демек бул эң биринчи биздин милдет. Биз ошол эркек адам кыз тандоодо биринчи жаңылбаш керек. Албетте кыз тандалат, тандалгандан кийин эркектин милдети аткарылганда, эми кызга да милдет түшөт. Кыз деле үйүнө ошол жуучу келсе эле, демек мен тандалдым деп тийип албайт. Уже экинчи тандоо укугу албетте кыздарга же болсо аял затына тиет. Эми ошол тандоо укугун алгандан кийин бул жана эркектин ошол үйдүн бир түркүгү сыяктуу айтылып атканы мына ошол тандоо укугунун берилгендигинен улам келип чыгат. Эркек үйдүн түркүгү. Эмне себептен? Себеби эркек үйдү куруп аткан эркек болот. Тандап аткан эркек болгондуктан ошол адамга көп түйшүктүн көбү ошол адамга жүктөлөт экен. Экинчи, биринчи тандоо укугун алгандан кийин экинчи биздин милдет уже көп жерде айтылып келет, той, мисалы үчүн ошол эле сыяктуу бир зияпат берүү дегендей, той берүү. Өзү той берүү дегенде биз биринчи эле башыбызга, акылыбызга эмне келет? Жанагы эле даңгыр-дуңгур кафеде той өткөрмөй, 500-600 киши чакырып, жок, андай эмес. Той өткөрүүнүн өзүнүн адептери бар. Той өткөрүү да бул бир жагынан караганда эркекке мындай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээ бир хадистерин ушу милдет катары жүктөгөн. Той берүүнү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир эмеде Абдурахман ибн Ауф деген улуу сахаба өткөн билесиздер, Абдурахман ибн Ауф радиаллаху анхунун колунан ошол хына деп коет го, жанагындай. Үйлөнгөндө арабтарда колдончу ошо хынаны байкап калып, Абдурахман бул эмне деп сурайт да. Ошондо Абдурахман радиаллаху анху эмне дейт? Мен ошол бир нават салмагындагы, нават деп келет, бир салмактын эмеси окшойт. Нават салмагындагы бир алтын калың берип үйлөндүм дейт. Ошондо үйлөндүңбү? Демек, сен анда Аллах Таала сен үй бүлөңө береке берсин, бакыт таалай берсин. Сен бир кой союп туруп, анда бир той өткөргүн дейт. Карасаңыздар, бул жерде ошол анын маанисин азыр айтабыз. Себеби дегенде, бул нике сөзсүз түрдө жарыя болуш керек. Ошол эле пайгамбарыбыздын дагы бир хадисинде эмне дейт? Халал менен арамдын ортосунда добулбас менен жар салуу бар деген экен да. Бул хадисте ошондой келет. Добулбас деп балким менин түшүнүгүм боюнча бул добулбас каккыла деген хадистер бар да. Үйлөндүңбү сен, анда үйлөнгөндүгүңдү жарыя кылып туруп добулбас каккыла деген. Бул бир музыкалык бир аспап экенин белгилүү. Демек, ошол добулбас кагып, паланчы менен түгүнчө үйлөндү деген бир жар салуу ниетинде добулбас кагылат. Ошол эле убакта элге чай бергиле, элге тамак бергиле деп пайгамбарыбыз кээ бир сахабаларга буйрук берген. Өзү дагы кээ бир риваяттарда Сафия энебизге үйлөнгөн кезде курма менен буудайдын бир эмесинен жасалган таттуу тараткан экен, элге таттуу тараткан экен. Бул ошол Тирмизи, Байхаки хадисине келет. Ошол өзүнүн үйлөнгөндүгүн элге жар салуу ниетинде. Демек, бул той кылуу ошол эле убакта жар салуу деген билдирет экен. Демек, бир канча жакын туугандарды чакырып, дос жарды чакырып, той берип, мен үйлөнүп атам деген жар салуу бул эркектин милдеттеринин бирөөсү. Андан кийин, урматтуу бир туугандар, ошол тандоо укугун алгандан кийин эркекке ошо үйлөнө турган инсанды, үйлөнө турган жаш жигит, мына үйлөнөбүз деп аткан балким пландап аткан жигиттер үй бүлөсүн кем каршы кыла турганчалык жумуш менен камсыз болгон эркек болуш керек экен. Фых маселесине көп кирбейбиз, кыскача ошол эркектердин балким кээ бир убакыттарда үйлөнүү важип болуп калат. Өзү негизи үйлөнүүнүн эмеси, өкүмү бул сүннөт. Бул пайгамбар Алла Таала Кур'ан-ы Каримде болсо, сен үйлөнбөсөң
күнөөкөр болосуң деген эмелер келбейт. Бул жана фарз сыяктуу эмес, бул сүннөт. Адам алейхисаламдан баштап бүт пайгамбарлар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга чейин барлык пайгамбарлардын сүннөтү болгондуктан бунун өкүмү сүннөт. Демек, бул сүннөт үйлөнүү кээ бир убактарда важип үйлөнүүгө айланып калат, кээ бир убактарда сүннөт бойдон калат, кээ бир убактарда макрух, анан кийин харам деңгээлге түшүп калат. Харам, демек арам деңгээлге түшүп калган сүннөттүн дагы демек болушу мүмкүн экен. Важип деңгээлде көтөрүлүшү бул бир жаш жигит үйлөнгөнгө жашы жеткен, бирок үйлөнбөсө бузулуп кетүү коркунучу бар, ыктымалы бар. Балким жаман жолдорго, зинага, башка жаман жолдорго кирип кетет. Бирок үйлөнгөндө үй бүлөсүн камсыз кылып кете турганчалык жакшы каражатка же болбосо жумуш менен камсыздалынган бир жигит. Бул бала үйлөнүшү важип болуп калат экен. Үйлөнүүсү сүннөт болгон бул кандай болушу мүмкүн? Сүннөт болгон бул кадимкидей эле өзүн кармаганды билет, жакшы жолдо жүрөт, эч кандай бузулбайт, бирок үйлөнсө деле үй бүлөсүн эме кылып кете алат, камсыздап кете алат. Бул балдарга, жигиттерге үйлөнүү эмне болуп калат экен? Сүннөт. Үйлөнүү арам же болбосо макрух тахрими деп, ошо арамга жакын болуп кеткен адам бул кандай убакытта үйлөнгөндө ошол үйлөнгөн жубайына зулумдук кылып кое турган бир адам болсо, анын үйлөнүүсү чын-чынына келгенде арам болуп калат экен. Азирети Умар радиаллаху анхунун бир айткан сөзү бар экен. Никени эки нерсе тосот. Эки нерсе бар кезде ал нике болбош керек. Биринчиси ал алсыздык, албетте ошол адамдын алсыздыгы. Экинчиси аягы суюктук дейт. Аягы суюктук ар кимдин эшигинин астында өзүн жоготуп коюп жүргөн, ар кимди ээрчип жүргөн инсан. Бул адамдар өзүнүн ала турган жубайына зулумдук кылып кое турган коркунуч болгондуктан бул балким макрух тахрими деп туруп ошол үйлөнгөнгө балким бул уруксат берилбейт же болбосо тыйыла турган никелерден экен. Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйлөнүүгө ушундай кызыктыруу ниетинде үйлөнгөн адам диндин жарымын не кылат, сактап калды дейт да. Үйлөнгөндөн кийин диндин жарымы сакталып калды. Калган жарымын өзүңөр Кудайдан буйрук берген экен. Демек, урматтуу бир туугандар, үйлөнгөн инсандын эркек азыр мынакей айтып аткандай кем карчы, үйүн жакшылап камсыздаганга эмне экен? Милдеттүү экен. Ошол эле убакытта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аялдарды эч кандай не кылбаганга, мындай бир нерсеге жумшабаганга, ушундай бир хадистерди айтып кеткен. Үй бүлөнү кем карчысын только бир гана эркек көтөрүш керек экен. Аялыңды үйдө отурбай көчөгө чык. Азыр мына жаз келди, картошка айдагын, жер казгын, суу каргын же мал карагын дегенге дагы эркек аялды айта албайт. Себеби дегенде аялдын эмнеси кыла турган кызматы ал бир гана үйдө. Үйдүн ичинде нафака. Андан кийинки биздин эркектердин милдети бул албетте нафака болгондуктан аялдын кем карчысы баары үй бүлөнүн чыгымдарын көтөрүү. Ошол эле убакта аялдын кийим кечеси, тамак ашы, баласынын кийим кечелери, тамак аштары, мектеп буюмдары, үйдүн кирасы деп коелу, үйдүн кирасы, ошол эле убакта свет дейли, газ дейли, тамак аш, кийим кече, мусорго төлөйсүңбү, сууга төлөйсүңбү, отопленияга төлөйсүңбү, жылуулук эмесине дегеле, ой койчу ушул кокуй, бул эркекти сен өлтүрдүң го мойнундагы жумуш, милдет. Нафака маселесине келгенде, аял киши тенеден туура эмес түшүнүк болбосун, ата эненин нафакасына караганда аялдын ата эне демекчи, ата эне булар албетте Аллах Тааладан кийинки сый урматка татыктуу ыйык заттар. Бирок ошол эле убакта нафака жакка келгенде аялдан алардан өйдө көтөрүлөт. Бул көп аалымдар бул нерсеге иттифак кылат. Эми
Аялга мамиле кылуу бул албетте эркектердин эң бир башындагы милдет, сап башындагы. Аялга жумшак мамиле кылуу бул абзел. Себеби дегенде эмне дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бул аялдарга жумшак мамиле кылууга эркектер милдеттүү. Себеби эркек аялы менен жакшы мамиледе болсун деп пайгамбар айтып атат. Абзел. Себеби аялдар ушундай сезимтал болгондуктан күйөөсүнүн жакшы мамилеси аларга ырайымдуулук катары эсептелет экен. Күйөөсүнүн жакшы мамилеси аялдарга аларга ырайымдуулук кылуу болуп эсептелет экен. Ниса сүрөсүнүн 19-аятында وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ мына буйрук, Кудай Таала буйрук кылып атат. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ аларга жакшы мамиле кылгыла деп атат. Ошол эле мисакан гализа. Алар силерден ишеничтүү убада алышкан. Мына үйлөнүп атканда барыбыз никеде ушул өмүрүмдүн аягына чейин алган жарыма камкордук кылам, жакшы мамиле кылам деп сөз берип, аларга эмне кылганбыз? Алардын биздин ишеничтүү убадабызды алар алган. Демек, ишеничтүү убада берилгенден кийин биз аларга жакшы мамиле жасаганга мажбур болуп калабыз. Эми эркектен талап кылына турган нерсе олуттуулук, токтоолук. Эркектер ошондой болуш керек. Ошол эле убакта үйгө киргенде ар дайым жылмайыңкы маанайда үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылганга аракет кылуу. Бала эч качан боюнча энелерибиздин ушундай каармандыгы, аялдардын каармандыгы ушул жерде бала менен чогуу, түнү менен түндөй, күндүзү күндүздөй баланы багып чоңойткон биздин энелерибиз, биздин аялдарыбыз. Бирок эркектер дагы бала тарбиясында албетте аялдарына көмөктөшүш керек. Эми бул жерде дагы кээ бир бул үй бүлө маселесинде, урматтуу бир туугандар, негизи эле аалымдардын түрдүү көз караштары бар да. Тууралуу бирок кээде аалымдардын башка көз карашты айткан жерлер бар. Мынакей ушул жерде именно маселесинде кайын журт менен эркек кишинин кайын журту менен ортодо дистанцияны кармагыла деп атат. Дистанцияны кармоо. Мунун эле сыртында аялдар дистанция кармабайт. Аялдар өзүнүн кайын журту менен, эркектин үй бүлөсү менен эч кандай дистанциясы жок, камыр жумур болуп кирип кетет. Эркек деле ошол. Бу бир аалымдын көз карашын айттым мен, бирок көпчүлүк аалымдар негизи ошол аялга деле, аялың сенин бир туугандарыңа же сенин атаңа же апаңа кандай мамиле кылышын кааласаң, сен дагы аялыңдын ата энесине ошондой мамиле кылгын деген жерлер бар. Туура, албетте, анын атасын деле ата, апасын ата деп бир туугандар менен бир тууганда камыр жумур болуп киресиң. Бирок ошол эле убакытта күйөө бала катары бир дистанцияны сактаганга биз кээде мажбур болуп калат экенбиз. Аял киши болсо жок, андай эмес. Камыр жумур болуп туруп ошол менен төрөлүп чоңойгон сыяктуу кирип кеткен аялдын табиятына шайкеш келе турган нерселер экен. Ошол себептен кайын журт маселесинде албетте эң жакшы көрүнүштө шекилде менен кайненең менен же бир тууганда аялыңдын бир туугандары менен ушунчалык жакшы мамиледе болсоң, эгер аялыңдан да ошону кааласаң, сен да ошону кылышың керек экен. Эми урматтуу бир туугандар, андан кийин жубай менен бир ага көңүл буруп, аны менен сырдаша турган бир болуш керек. Мына бул жерде айтып аткан эмне? Жубай менен сырдашууга сөз ажыратуу керек. Мына биз демейди эркектер эмне кылабыз? Кечинде жумуштан келебиз, азыр эми моундай эмеге байланыштуу үйдө отуруп калып атык барыбыз. Жумушта кечинде келебиз, келгенде тим эле бүт жакты кыйратып койгонсуп, аябай чарчаган киши болуп келебиз,
Эми биздин илгери ата энелерибизден да көргөн эмебиз ушул да тарбиябыз. Келгенде атабыз келгенде апабыз эмне дейт эле, ой атаң чарчап келди, атаңдын тынчын алба, атаң жакшы чай ичсин, телевизор көрсүн, эс алсын. Биздин эле жашоо ошого окшош болуп кетип атат негизи. Бирок биз бул нафака маселесинде үйгө келгенде ошол томсоруп келген сыяктуу, бычат кыйрап келген сыяктуу чарчаган киши болуп келип, бала чакага кыйкырып, мен эс алышым керек эмес. Биз ошол нерсени Кудай Таала бизге насип кылып, тагдыр кылып, милдеттендирген үчүн биз бул нерсени кылганга мажбурбуз. Демек биз бул нерсени кылып атканда эч качан бирөөлөргө милдет кылбашыбыз керек. Кур'ан-ы Каримде бисмиллахир-рахманир-рахим, ар-риджалу каввамуна аля ниса. Эркектер эмне? Ар дайым аялдардын үстүнөн башчы болот. Бима фаддалаллаху ба'дахум аля ба'д. Кандай эле бир нерсени башка бир нерсе фазилеттүү же аялдардан да эркектерди улуу кылып жараттык деди Кудай Таала. Ва бима анфаку мин амвалихим. Ошол эле убакытта силер нафаканы эмне кылгыла? Нафака бергиле, аялдарыңарды жакшы карагыла. Нафака бут эркек тараптан кириш. Аялдарга жакшы мамиле кылуу боюнча Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң акыркы хутбасында ушундай 120 миң сахабаны бир жерге тизип, ошолорго акыркы хутбаны берип атып, ошол сөздү айткандан кийин пайгамбарыбыз башка эч кандай сөз айткан жок. Ошо ойдон бир канча убакыттан кийин пайгамбарыбыз чыныгы дүйнөгө сапар алып кеткен. Бул жердеги айткан сөзү мындай болду. 120 миң сахабага көптөгөн сөздөрдү айтты ал жерде, ошо коштошуу хутбасында. Мен силерге динди жакшы жеткирдимби деген сөздөрдү айтат. Мына Кудай Таала сен күбөсүң деп айтып атат. Ошол жерде намаз, намаз, намаз. Мынеке, карасаңыздар бир туугандар, намазга пайгамбарыбыз ушунчалык бекем турган, биздин бекем болушубузду намазга аябай катуу айткан. Намаз, намаз, намаз. Намазга бекем болгула. Ошол эле убакта кол астыңардагы инсандардын күчү жетпеген нерсеге жумшабагыла. Кол астыбыздагы инсандар балким үй кызматкерлери болушу мүмкүн, кул болушу мүмкүн. Балким ошол эле кол астыңда кимдер бар? Кол астыңда азыркы убакта мисалы үчүн бир кетип аткан болсоң, кол астыңдагы инсандар болушу мүмкүн. Ошол эле убакта аялың болушу мүмкүн, ошол эле убакта сенин уул кыздарың, бала чакаң болушу мүмкүн. Алардын колунан келбеген бир кызматты жүктөбөгүлө. Бул сөз айткандан кийин үчүнчүсүнө келип, аялдар тууралуу, аялдардын акылары тууралуу иттакилла, иттакилла, иттакилла. Эмне деп атат? Аллахтан корк, Аллахтан корк, Аллахтан корк. Мынеке, Аллахтан коркула. Алар силердин эң жакын жардамчыңар. Мынеке, баарыбыз буга моюн сунуп атабыз. Биздин эң жакын жардамчыбыз ошол бир канча бала чакабыздын апасы, үйүбүздөгү биз үчүн жакшы жардамчы, сыртка кетсең үйдү жакшы карап отурган, сенин бала чакаңды ушунчалык сонун карап отурган сенин эң жакын жардамчың, эң жакын кишиң, сенин сүйүктүү жарың. Жакын жардамчыңар булар силердин аялыңар. Алланын бир аманаты кылып өзүңөргө алдыңар. Демек, аялды биз аманат катары өзүбүзгө алдык. Ага дагы буйрук, бир адалдык буйрук келгенден кийин алардын намысы жок. Буйрук менен, бир гана Кудай Тааладан адалдык келгенден кийин. Демек, аялыңар тууралуу Аллахтан корккула, Аллахтан корккула, Аллахтан корккула. Ошо ойдон бир канча күн Айша энебиздин бутуна башын коюп жаткан жерден жан берди. Демек, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул коштошуу хутбасындагы аялдардын акылары тууралуу жөндөн жөн айткан жок. Аялдардын акылары балким бир улуу аалымдын китебинде эркектин 30дан ашык милдетин айтып салган. 30дан ашык. Аялдын бир канча милдети бар. Ага эми келебиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Аялдардын
Erkekтердин арасында эң жакшы эркек үй бүлөсүнө жакшы караган, анан аялына жакшы мамиле кылган эркек эң жакшы эркек. Мына мен эң жакшы менмин, аялдарыма эң жакшы, аябай жакшы мамилени мен кылам деген. Демек биз аялдарыбызга жакшы мамиле кылуу менен бирге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн аткарган болот экенбиз. Hazreti Umar, улуу сахабалардан Умар радиаллаху анху, барыбыз Умарды чын өзүнүн дагы өзү баалаган, сүрөттөгөн жеринде камкор Умар, ушундай Умар радиаллаху анхунун каардуу, сүрдүү экени бизге маалым. Ал ушу динди, ислам динин кабыл алганга чейин өзүнүн ушундай камкорлугун, аябай серт ушундай бир эмеде жүргөндүгүн дагы өзүнүн бир эскерүүсүндө айтат. Бирок бул жерде ошол Умар радиаллаху анху өзүнүн серттигине карабастан, өзүнүн ушундай бир каардуу жана сүрдүүлүгүнө карабастан мындай деген экен. Эркекке эң жарашкан нерсе, эркек адамга эң жарашкан нерсе үй бүлөсүнө келгенде жаш балага айланып калуу, жаш бала сыяктуу болуп калуу. Эркектигиңди сыртта көргөзө бер деген экен да. Эркектигиңди сен сыртта көргөз. Сен үйгө келгенде жаш балага айланып калуу. Эркелегин, аялың эркелегин, бала чакаң менен ойногун, бала чаканы ойнотуп, эркелетип ойноткун, жаш бала сыяктуу. Бир статистикалык изилдөөлөр боюнча, бир профессордун изилдөөсү, жазуусу боюнча, эң жакшы ата деген экен. Эң жакшы ата үйүнө келгенде балдары чуркап келген ата, эң жакшы ата. Ошол эле убакта экинчиси, эң жакшы ата балдарын артына мингизип алып туруп, пайгамбарыбыз дагы өзүнүн неберелеринин артына мынакей эң жакшы ат, мына силердин таятаңар эң жакшы ат, эң жакшы төө, мынакей силердин таятаңардан өткөн төө барбы деп туруп, үстүнө отургузуп ойноткон. Эң жакшы ата балдарын ошол жонуна отургузуп алып туруп, ат болуп же эшек болуп ойнотуп, балдардын көңүлүн көтөргөн ата эң жакшы ата болуп эсептелет экен. Бир чөлдө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын убагында пайгамбар ушул сахабалар менен турганда бир чөлдүк, бир бадави аял келет экен дагы. Эй Мухаммед, эй пайгамбар, менин күйөөм ушундай адам болгон эле дептир. Ушундай инсан болгон эле. Валлахи дейт, Аллахка касам ичип айтам. Менин күйөөм көчөдө жүргөндө аз сүйлөйт эле. Үйгө киргенде ар дайым жылмайган абалда келет эле. Көчөдө анын балким маанайы түшкөн болушу мүмкүн, бирок үйгө киргенде ар дайым жылмайган абалда келет эле. Үйдө бир көзүнө бир нерсе көрүнбөй калса, бул эмне, каякта деп сурабайт эле. Үйдө эмне болсо, ошону жейт эле. Ошол тамакты жейт эле. Менин күйөөм ушундай инсан болгон эле дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларын карап туруп, эй менин сахабаларым, эй менин досторум, силер дагы ушул аялдын күйөөсүндөй болгула деп айтат. Демек, өткөн сабакта дагы бир устаздар айтып атты эле, кайсы бир жерде, кайсы бир мусулман эмес мамлекеттерде бир күйөөсү өлгөндө аялы ошол бир эстелик таш койгон экен, жакшы адам болчу деп жазып койгон экен. Мынеке, урматтуу бир туугандар, биз дагы өзүбүздүн үй бүлөбүзгө жакшы адамдын бир образын берели, жакшы адамдын бир элесин алып келели. Эми чын-чынына келгенде аялга көңүл буруш керек дедик. Аял менен бир сырдаша турган, балким аялдарды менен бир тамашалаша турган бир убакыт бөлгүлө деп айтып атабыз. Албетте бул убакыт бөлүшү керек. Эртеден кечке өзүбүз көчөдө жүрөбүз, элдер менен баарлашабыз. Аялдар болсо балким үйдө отурат, кечке бала чака менен сени менен тамашалашып сүйлөшкүсү келет, сенин көңүл бурушуңду каалайт. Ошол убакытта дагы эркек эркектигин жоготпош керек эч качан. Бул жерде жубай менен тамашалашканда жана аялдын нафсисине тиешелүү каалоолоруна моюн сунууда, аялдын нафсисине тиешелүү каалоо тилектерге моюн сунууда аялдын адеп аклагын буза турган, ошол эле убакта өзүнүн аброюн да түшүрүп кете турганчалык деңгээлде инсан, эркек адам салаваттуу токтоо болуш керек экен. Ошончолук мындай ылдыйга түшүп кетпеш керек экен да.
аял менен дагы тамашалашкан убакытта. Эми аялды ренжитип жибербей турган деңгээлди сактап кармаш керек. Аялың сага таң калып калбаш керек экен сенин кылып аткан кылыгыңа. Демек, эгер инсан баласы, эркек өзүнүн салаваттуулугун кармабаса, ошол эле убакта өзүнүн бир сүрүн кармап калбаса, эмне болот? Анын башкаруучулук бир касиети кетип калат. Эркектин башкаруучулук касиети кетип калат экен. Бул убакта эркек өзүнүн сүрүн, айбаттуулугун эч качан жоготуп койбой турганчалык деңгээлде ар дайым кармап туруш керек. Аялдан бир жамандык деп эле, балким бир ушак кыйбат, балким бир бирөөнүн аброюна тие турган бир сөз айтылып аткан кезде токтот деп туруп токтотуп кала турганчалык деңгээлди да кармап калыш керек. Өзүң андан ылдый түшүп кетпей. Хасан Басри деген биздин динде, ислам дининде мусулмандардын арасында аттын кашкасындай таанымал болгон бир улуу инсан өткөн. Хасан Басри айтат экен: эгер эркек аялынын гана көңүлүнө карап калчу болсо, аялы эмне десе ошону аткарып калчу болсо, Аллах Таала аны кыяматта жүзү менен тозокко ыргытат дептир. Аялынын гана арзуу тилектери менен жүрүп калган эркекти. Азирети Умар радиаллаху анхунун да айткан сөзү бар экен: аялдардын арзууларына чек койгула. Аялдардын арзууларына чек койгула. Эгер аялдардын арзууларына чек кое алсаңар, себеби аялдардын арзуулары аябай көп деген да, аялдардын арзууларына чек койгонду билген адамдын үйүнө ар дайым береке келет. Береке келет. Бул деген нерсе албетте аял киши аны алып беришин каалайт, муну алып беришин каалайт. Кээ бир аялдар ушул бизде кыргызда бир макал эсиме түшүп кетти. Аялың соргок болсо урду Кудай дей бер, эриң соргок болсо берди Кудай дей бер деген бир бизде илгертен айтылып калган бир макал бар экен, кыргыз макалы. Мен бул макал түшүнүшүм ошо: аялың соргок болсо урду Кудай дей бер деген сөз. Балким бул урду Кудай дей бер деген сөздүн өзүнүн маани соргоктугу бул жаман жакка алып барат окшойт да. Эч нерсеге тойбой, бир нерсени алгысы келип, кийгиси келип, жегиси келип, эркектин чөнтөгүнө зыян келтире турган аял. Эриң соргок болсо берди Кудай дей бер деген сөз балким эрдин соргоктугу көп нерсени үйүнө ташып, ошо үйүнө камкордук кылып деген жакшы сөз болушу мүмкүн. Мен канчалык деңгээлде түшүнө алдым муну сиздерге таштадым. Бул канчалык макал, бул макалдан кандай жыйынтык чыгара алабыз? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан дагы бир хадис бар. Эмне дейт? Аялынын кулу болуп калган эркек. Аялынын кулу болуп калган эркек бети менен жер сүрсүн деген бир айтылган сөз бар экен. Аялдын кулу болуп калган эркек бети менен жер сүрсүн. Себеби Кур'ан-ы Каримде ар-rijālu qawwamūna 'alan-nisā. Эркектер аялдардын үстүнөн башчы деп айтып отурат. Ан сайын болбой башчылык кылыш эркектерге буйрук катары берилип отурат. Ан сайын болбой аялынын кулу болуп калсаң, сен анда бетиң менен жер сүзгүн деген ниетте айткан хадис болуш керек. Ошол эле убакытта Ибн Аббас радиаллаху анху бул улуу эң аалым, илимдүү сахабалардан айткан хадис бар экен: «Ал-мар'ату иза харajat min babi dariha». Эгер бир аял күйөөсүнүн эмесинен, үйүнөн чыкса, музаййинатан ва му'тиратан бит-таййибин. Музаййинатан жасанган, сулууланган, кооздонгон жана атыр упа себилген абалда чыкса, وَالزَّوْجُ بِذَلِكَ رَاضٍ. Эгер күйөөсү ушуга ыраазы болсо, күйөөсү үчүн дейт, кыяматта тозоктон үйлөр курулат. Күйөөсү үчүн, аялынын ушу сыртка чыгып кеткендигине ыраазы болгондугу үчүн. Ошол себептен ад-дайюс ла ядхулул жанна деп пайгамбардын хадисинде бул кызганбаган эркек эмне кылат? Бейишке кирбейт. Сүрөттөп кеткен аалымдардын эмеси бар, кызганычтын дагы өзүнүн жолдору бар. Албетте кызгана турган эркек болуш керек. Үй бүлөсүн корой турган, аялын коргой турган, бир туугандарын коргой турган кызганчаак эркек болуш керек. Бул кызганычтын дагы албетте өзүнүн деби жолу бар.
кызганат десе эле көрүнгөн нерсе кызгана берет эмес, жок. Ошол анын аброюна шек келбей турган, динине шек келтирбей турган нерселерге кызганыш керек. Эми урматтуу бир туугандар, убакытты дагы көп биздин аялдардын милдеттери жөнүндө дагы кыскача эки ооз сөз кылып кетели. Аялдардын милдеттери. Демек, укук маселесинде бир тараптын аз милдетин аткарбастыгы, өз милдетин аз аткарышлыгы же аткарбай коюштугу экинчи бир тараптын укугунун бузулушуна алып келет дедик жана. Демек, бир тарап милдетин аткарбаса, экинчи тарапка өз жоопкерчилигин аткарбаган адам башка бирөөнүн акысына кирип кетет. Ошол эле убакта бул эртеби кечпи, бир күн болсо бир күн, кыяматта болсо дагы бул акы ээсине кайтарып берилет. Күйөөсү аялынан, атасы баласынан, кызы энесинен качып калган заман келгенде, ошол күйөөсү, аялы, күйөөсү бири-бири менен менин нафакамды бере албадың, менин акымды тебеледиң деп туруп, бири-бири менен жакалашып калган кез келет. Ошого жеткире көрбөстөн биз эмне кылышыбыз керек экен? Жашообуздун ар бир көз ирмемин камерага тартып турган, ошол Кудай Тааланын, ошол биз бул дүйнөгө келгенден баштап камерага тартылып аткан, кеткенде тиги дүйнөдөн ошо камера аркылуу биздин жашообуз көрсөтүлүп кое турганчалык эмени жашоону билип, мен азыр ушундай камерага тартылып атам деген деңгээлде билип, аялымдын акысына, күйөөмдүн акысына же бир тууганымдын, ата энемдин акысы деп туруп, ар бир нерсенин акысын ойлоп иш кылышыбыз керек экен. Эми айта турган нерсе, урматтуу бир туугандар, бул аялга, ошол кызга 40 үйдөн тыюу деген сыяктуу. Бул балким кээ бирлер айтышы мүмкүн, азыр кайра эле жана эскичилик кетет. Аял кишиге бул болбойт, тиги болбойт, мынтсаң болбойт, тигини кылсаң болбойт. Балким бул нерсени анахронизм деп, бул эскичилик катары кабыл алган дагы бир туугандар. Жок, андай эмес. Бул деген нерсе биз тукумдан тукумга кетип атабыз. Бул эч качан эскирбеш керек. Биз кыздарыбызды ошону тарбиялашыбыз керек. Бизге келе турган келин кандай келин болгонун кааласак, биз кыз берип атканда ошол биздин кызыбыздагы биз ала турган келиндин бир каалоо тилегибиздин эмесин тиги үй бүлөгө алып көрсөтө билиш керек. Ошон үчүн ар бирибиз кызды тарбиялашыбыз керек. Кыз баланы тарбиялаганда аял заты жана эркектен бир салаваттуулук, бир мындай сүрдүүлүк, бир токтоолук талап кылынган сыяктуу, аял затынан назиктик, жумшактык, бир сулуулук талап кылынат. Сулуу деген сөз бул аял затына айтылат. Аял заты сулуу болуш керек. Деги эле аял заты баары сулуу. Аял затын сулуу кылып турган бул назиктик, ошол эле убакта жылмайыңкы жүз, жумшактык аялдын сулуулугун ого бешбетер эмне кылат? Сыртка чыгарат. Күйөөсүнү эрте менен жылмайыңкы жүз менен узатып коюу менен бирге, кечинде кайрадан жылмайыңкы жүз менен күтүп алуу бул аялдардын эң башында турган неси, милдеттеринен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол бул көп эле айтылат, бир инсанды башка бир инсанга сежде кылганга уруксат бергенде аялдарды мен деле буга бир аз токтолуп өтөйүн. Бул жерде эмне үчүн эркектердин ушунчалык күчтүү, эркектердин ушунчалык кыйын экендигинен эмес, бул жерде эркектердин милдети ушунчалык көп болгондуктан, аялдардын милдети аз, аябай аз. Эркектердики аябай көп болгондуктан улам аялдарды күйөөлөрүнө сежде кылдыртат элем деген хадистин кээ бир шархтарында, кээ бир алымдардын көз карашы ушундай экен. Эми бул жерде пайгамбарыбыздан сурашыптыр. Бир хадис. Эң жакшы аял ким? Эң жакшы аял ким дегенде пайгамбарыбыз жооп берген. Биринчиси. Күйөөсү караган кезде жылмайып турган аял эң жакшы аял. Биринчи. Көрдүңүздөр, бул жерде жылмайып туруу бул жашоону туура багатка сала турган бир кичинекей бир адамдын кыймыл аракети. Жылмайып коюу. Аялдын жылмайып коюусу айрыкча. Эң жакшы аялдын биринчиси жылмайып турган аял. Күйөөсү караган кезде, күйөөсү аялдын жүзүнө караган кезде, мээрим менен караган кезде аял ар дайым жылмайып турган абалда көрүнсө, бул эң жакшы аял. Экинчи эң жакшы аялдын экинчи категориясы күйөөсү буйрук кылганда ар дайым аткарып турган аял эң жакшы аял. Күйөөсү бир нерсеге жумшады, бир нерсеге буйрук кылды, ар дайым моюн сунуп, итаат кылып моюн сунган аял. Үчүнчү эң жакшы аял ким дегенде, күйөөсү жок кезде өзүн нафсин сактаган, таза сактаган,
күйөөсүнүн үй бүлөсүн, мал мүлкүн таза кармаган аял эң жакшы аял деп 3 аялдын сыпатын айтып өтүптүр. Мен ойлойм биздин бир туугандарыбыз, биздин карындаштарыбыз, биздин кыздарыбыз Кудай буйрса ушундай бир тарбия алат. Ушундай тарбия беришибиз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты, аялдардын Раббисине, Кудай Таалага эң жакын болгон абалы, эркектердин Кудай Таалага эң жакын болгон абалы кайсы абал? Кайсы убакыт? Мен көп жерде ушу суроолду берсем, көбүнчө сабактарда мечитте отурган абал эркектердики, сежде кылып аткан абал Кудай Таалага жакын болот деген жооптарды алам. Туура, балким бул деле бир өңүттөн ошондой болушу мүмкүн. Бирок деги жалпылап алганда эркектин Кудай Таалага эң жакын абалы сыртта үй бүлөсүн, элин жери үчүн, үй бүлөсүн багам деп, эли жери үчүн кызмат кылам деп жүргөн абалы эң Кудай Таалага жакын абалы. Аялдардыкычы? Аялдардыкы үйдөгү абал экен. Үйдөгү абал. Короосунда, бир аялдын короосунда намаз окугандан көрө үйүнүн ичинде намаз окуган жакшы. Жок, биринчи, мечитте намаз окугандан көрө бир аялдыкы, эркектердики үйдө намаз окугандан көрө 27 эсе сооп, каяк? Бул мечит эмеспи? Аялдардыкы тескерисинче, мечитте намаз окугандан көрө үйүндө намаз окугандын сообу өтө бийик. Үйүндө да короосуна караганда үйүнүн ичинде караганда дагы аркы бөлмөсүндө, же болбосо уктай турган спальня бөлмөсүндө намаз окуган. Ошол Кудай Таалага дагы жакыныраак болот экен. Көрдүңүздөрбү? Үй жумушуна аялдын эптүүлүгү, ошол эле убакта үйдү таза тыккан кармоо, бул албетте аял затына жарашыктуу нерсе. Күйөөсү менен кеңешпестен, мына бул чоң бир милдеттеринен дагы бирөөсү, күйөөсүнүн ар дайым күйөөсүнө моюн сунуусу деп атпадыкпы? Күйөөсүнө итаат кылып моюн сунуусу. Күйөөсү менен кеңешпестен, же күйөөсүнө эскертип айтып койбостон, өзүн билемдик менен бир ишти кылуусу аялына күнөө болот. Же бир жака чыгып кетүүсү. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам хадисинде Ибн Аббас радиаллаху анху айткан сөзү бар экен. Айюма имраатун, бир кандай эле бир аял болбосуна сыртка чыгып кетсе, бигойри изни, күйөөсүнүн уруксаты жок сыртка чыгып кетсе, Кудай Тааланын ага каргышы келет дейт. Ошо кайрадан кайтып келгенге чейин Кудай Тааланын каргышы жаап турат ошол аялдын башына. Демек Кудай эркектин күйөөсүнүн ар дайым уруксаты менен. Эми бул сыноо дүйнөсү баарыбыз жакшы билебиз, мынакей сыноо дүйнөсү жашап атабыз. Аял менен эркек чогуу жашап, чогуу бир түтүн булатып, бир үй бүлө куруп, уул кыздуу болуп, небере чеберелүү болуп, очор бачар болуп жашаган ушунчалык сонун нерсе, ошол сенин сүйүктүү жарың, аялың, сенин сүйүктүү эчтекеге алмаштыргыс бир күйөөң. Аны менен чыныгы, же болбосо түбөлүктүү жашоодо кайрадан чогуу болуу, бул ар бирибиздин максатыбыз болуш керек. Себеби дегенде бир илгеркилерден дагы бир макал эске түшүп кетти. 30 уулум болгончо осураак чалым болгондо деп бир биздин апаларыбыздан ушундай бир кейиген бир апабыз өткөн экен. Албетте бул жөндөн жөн айтып койгон эмес, ушунча 30 уулум болуп туруп деле менин кадырыма жетпей атат. Эгер мен чалым болгондо кандай болот эле деп атат. Карасаңыздар, эми бул жердеги ошол бир өзүнчө чоң бир философия бар. Биздин ушу илгерки көчөдө эле жүргөн бир айтып койгон эмес, балким ушундай бир башынан канча деген бир түйшүктөрдү өткөргөн, жашоону көргөн бир адамдардын оозунан чыккан бул сөз. Эми ошол өзүңдүн жакшы көргөн инсаның менен бейиште чогуу болуу баарыбыздын небиз, каалоо, максатыбыз, тилегибиз. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бир хадисине токтолуп өтөйүн. Бул балким кайталоо болсо деле. Мен дейт, 7-кабат асманга чыкканымда мага тозок менен бейиш көрсөтүлдү. Тозокто кыйналып аткан инсандардын көпчүлүгү аялдар экен деп атат. Көпчүлүк аялдар экен. Сахабалар сурат: "Я Расулалла, эмне себеп болду аялдардын тозокко кирип калышына?" дегенде Пайгамбарыбыз тилин көрсөткөн. Ушул бале менен, аял затынын ошол балеси менен тозокко кирип калат деп. Ошол эле убакта Пайгамбарыбыз айткан экен: аялдардын бейишке кирүүсү аябай жеңил. Эркектердин салыштырмалуу аябай жеңил.
Бирок мен таң калам, ушул нерсени кыла албай, эмне? Аялдар тозокко кирип. Биринчиси, ида саллат хамса, 5 убак намазын окуса, ва самат шахра, Рамазан айы келгенде, Рамазан эле деди, Рамазан айы келгенде орозосун кармаса, өзүнүн сулуулугун бөтөн инсандардан жаап жашырса, бөтөн адамдардан жаап жашырса, андан кийин күйөөсүнө моюн сунса эле 4 нерсени айттым экен. Намаз окуса, Рамазан орозосун кармаса, өзүнүн сулуулугун сактаса, күйөөсүнө моюн сунса, 4 нерсени аткарса, бейиштин 8 эшигинин каалагандан кирсин деп атат. Каалаган эшигинен кирсин деди. Мынеке. Көрдүңүздөрбү? Демек, биздин аялзат апаларыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбыз, аялдарыбыз ушундай бир жакшы кичинекей кыска нерсени кылуу менен ушундай бир чоң бейиштин 8 эшигин каалагандан кире турган эшикти эмне кылды? Колдоруна алды. Биз инсан катары, аял, эркек катары бул нерселерди, өзүбүздүн акыларыбызды жакшы милдеттерибизди аткарсак, биз эч качан кордук көрбөйбүз. Биз муну мен күйөөмдүн бул нерсени биз башыбызга келген милдет катары, жоопкерчилик катары аткарыш керек. Дагы бул жерде аял кишилерге айткан дагы бир кеңеш, күйөөсүнүн уруксаты же кабары болбостон, эч кимге эч нерсе бере албайт. Күйөөсүнүн уруксаты жок, же болбосо кабары жок. Бир гана тез бузулуп кете турган тамак аш болуп калчу болсо, ошол тамак аш бузулуп кетпесин, исраф болбосун деп туруп, күйөөсүнүн уруксаты жок, берип койгонго уруксат берилет экен денди. Калган нерсе баары эмне? Күйөөсүнүн уруксаты менен. Күйөөнүн уруксаты менен бир нерсе жедирсе, ичирсе, күйөөсү сыяктуу тең шериктик соопко ээ болот. Күйөөсүнүн уруксаты менен бирөөгө бир нерсе садака кылса, берсе, жедирсе, ичирсе, кийиндирсе, күйөөсү сыяктуу экөө тең шериктик соопко ээ болот. А эгер уруксаты болбостон, күйөөсүнүн эч кандай уруксаты жок, бирөөгө бир нерсени берип аткан болсо, күйөөсүнүн уруксаты болбогондугу үчүн анын сообунун баары күйөөсүнө, аялына күнөө болот. Ошон үчүн бардык нерсени, урматтуу бир туугандар, айрыкча аял кишилер, эже карындаштар күйөөлөр менен кеңешип гана иш кылынат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, боюнда барлар, бир хадис, аябай жакшы хадис, эстеп калыңыздар. Боюнда барлар, бала эмизгендер, анан кийин бала тарбиялагандар. Дагы кайталайм. Боюнда барлар, төрөгөндөр, бала эмизгендер, бала тарбиялагандар. Эгер күйөөсүнө баш ийген болсо, намаз окугандар бейишке кирсин. Сурак жообу жок. Көрдүңүздөрбү? Күйөөсүнө баш ийген болсо, ошонун ичинде намаз окугандары сурак жообу жок, бейишке кирсин деп буйрук берип атат. Урматтуу бир туугандар, мынеке сиздерге канчалык деңгээлде түшүнүктүү болду, канчалык деңгээлде түшүндүрө алдым. Бул сабактан жакшы бир тыянак чыгара алган болсоңуздар, биз максатыбызга жеттик деп ишенем. Аракет кылып, сиздерге түшүндүргөнгө аракет кылдык. Кудай буйрса, мындан кийинки сабактарда дагы көрүшөбүз. Сиздерге баарыңыздарга бекем ден соолук каалаймын. Эң биринчиден ыйманыңар бекем болсун. Аллах Таала түрдүү жаман көз, жаман сөздөн, асман жерден келүүчү балия кырсыктардан сактап, үй бүлөңүздөр менен, бала бакыраңыздар менен аман болуңуздар. Келаткан Рамазан айы баарыбыз үчүн берекелүү болсун. Кудай Таала Рамазанда көптөгөн Куран хатымдарга, Куран окуп, Куран хатым кылып, көптөгөн дуаларды кылганга, орозону так кармап, кандай калтырбастан так окуганга баарыбыз жеткирген болсун. Баарыңыздар аман болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.